Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бишкек жана Чүй облусунда сойкулук менен алектенген 130дан ашуун кыз келиндерди аныктап, пресс-релиз менен кошо алардын бети ачык көрүнгөн сүрөттөрүн, паспортторун кошо жарыялады. Бул коомчулуктун көз жаздымында калган жок. Социалдык тармактын колдонуучулардын көбү кыз келиндердин сүрөтү ачык көрсөтүлгөнүнө нааразычылык билдиришүүдө. Бирок сабак иретинде алардын сүрөтү жашырылбай берилгенин колдогондор да бар. Сойкулукту өнөр-иш кылып алгандарга да сабак керек. Коом котулап, жакындары жекелеп, тетиги кыздар өзүнө өзү кол салса ким жооп берет? Сабак болсо жакшы болбосочу, ачыкка чык деп ашынып кетишсечи. Кардар болбосо сууда кайдан? Товарды чыгарганга жараша бир ай видео көзөмөл кылып, кардарларды кошо чыгаруу адилеттүү болмок. Адашкандардын эмес, адам өлтүрүп, ар кимдин чырактай кызын кордогондордун сүрөттөрүн ачыктаса, балким мындай учурлар азаймак беле. Атайын кызмат маалыматында кыздардын бетин жаппаган себебине түшүндүрмө берди. Анда профилактикалык таасир көрсөттү. Ошондой эле аларга эскертүү иретинде жасалганы жазылат. Терс көрүнүштөрдүн алдын алуу максатында мындан ары да сүрөттөрү ачык жарыяланары айтылат. Журналистиканын эл аралык стандартына таянсак, сүрөттөрдү ачык жарыялоого жол берилбейт. Кызы ошондой притондон табылды деген маалыматты ачык бетин көрүп калып, атасы асыналган фактылар болгон да. Бул биринчи тараптан ошол кыздардын жакындарына эле өтө оорсок болду. Себеби көпчүлүгүнүн ата-энеси билбеши мүмкүн. Көпчүлүгү мисалы үчүн үй бүлөсү эле бар болуп туруп акча жетишпесин айынан ушундай жолго барышы мүмкүн. Алардын дагы жакындарына таасир этиши мүмкүн. Бул жок деген азыр бир 70тей ошол сойкунада иштеген кыз келиндердин сүрөттөрүн чыгарды. Мен оюнча бул 70тей болсо дагы 60тей үй бүлөнүн бир физикалык жактан, материалдык жактан зыян болбосо да, моралдык жактан зыян болуп, айрымында ошондой суицидке алып барган учурлар болушу мүмкүн да. Себеби мындай практикада буга чейин да болгон. Ошондуктан улуттук коопсуздук кызматы муну чыгарарда абайлаш керек болчу. Аны чагылдырган семьялар дагы ушундай адамдын абийирине караган эмесин карап коюш керек болчу да, журналисттин стандарттарына ылайык. Адатта жогорудагыдай маалымат укук коргоо органдары тарабынан берилген учурда кармалган жарандардын көзү жашырылып, аты жөнүнүн бир гана баш тамгалары жазылат. Өз сүрөтүнө болгон укук деген берене бар. Анда кандайдыр бир адамдын жарыяланган сүрөтүн бул адамдын макулдугусуз жарыялоого же тараттууга эч кимдин укугу жок. Ал кыздар өздөрү сотко берсе болот. Ушундай сүрөтүн биздин макулдугубуз жок, жарыялап койду деп бере албай билбейм. Бул мүмкүн бере алышпаса деле керек. Алар бияктан кетип калат. Мисалычы Кыргызстандан алар деген уже Кыргызстанда билбейм, жүрбөй Кыргызстандан кетип калып башка жакка барып эле кайра эле ушу ишин эле уланты эриши мүмкүн да. Андан ары бул ишти кылбайт деп эч ким кепилдик бере албайт да. Ал өзүнүн баягы жеке жашоосу болуп атпайбы? Кыргызстанда сексуалдык кызмат көрсөткөндөргө жаза жок. Кармалган учурда бейбаштык же коомдук тартипти бузуу сыяктуу беренеси менен айып пул салынат. Ошондой эле атайын кызмат өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген 18 жаштан 30 жашка чейинки 70 кыз кармалганын, арасында Борбордогу жогорку окуу жайларда окуган студенттер да бар экенин билдирди. УКМК тараткан видео, фотолор социалдык тармактарда, айрыкча TikTokто желдей тарап жатат. Алмагүл Эркебайкызы, Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.